Жиынды баштай берсек, кворум бар. Сіздердің алдыңыздағы урматтуу депутат, бүгүнкү күн тартибиндеги бүт материалдар таркатылып берилди. Күн тартибинде 5 маселе бар. Биринчи мезгилде күн тартиби бекитилсе, кимде кандай сунуштар бар, урматтуу кесиптештер? Сунуш жокпу? Сунуш жок болсо, анда күн тартибиндеги биринчи маселени сунуш жок эч кандай. Анда бүгүнкү күн тартибин толугу менен добуш коюп, добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Анда күн тартибинде биринчи маселени карап өтсөк. Биринчи маселе атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Темиргечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Сембекович, баяндамачы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Райымкулова. Асел Кадыржановна, сизге канча убакыт керек? 5-6 минут, Онда сөз сизде. Баяндаманы көстөрүңүз. Саламатсыңыздар. Урматтуу Кунтузбек Кошалиевич, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталат. Бул мыйзам долбоору 21-жылдын 19 мартындагы номер 77 Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугун жана климаттык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 23-жылдын 15 февралындагы 56 номер 56 эл аралык рейтингтерге Кыргыз Республикасынын абалын жакшыртуу жөнүндө тескемесин ишке ашыруу максатында иштелип чыкты. Киргизилген өзгөртүүлөр мыйзамдын негизги түшүнүктөрдүн аныктамалары бөлүгүнө, тактап айтканда, биринчи беренеге абанын сапатынын индекси терминин аныктамасы киргизилүүдө, ошондой эле 3-чү беренеге атмосфералык абаны коргоо боюнча абанын сапатынын индекси белгиленет жана коомчулукту маалымдоо жүргүзүлөт деген иш чара менен толукталып жатат. Мындан тышкары 5-чи беренеге атмосфералык абаны булгоочу заттардын концентрациясы жана алар менен байланыштуу ден соолук үчүн тобокелдиктер абанын сапатынын индексин белгилейт деген атмосфералык абанын сапатына коюлчу ченемдер менен толуктоо сунушталып жатат. Аба сапатынын индекси абанын булганышынын деңгээлин жана анын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин баалоо үчүн колдонулган сандык шкала. Ал учурдагы абанын сапаты жана анын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө коомчулукка жеткирүүнүн оңой жолун камсыз кылат. Эмне үчүн керек аба сапатынын индекси? Бул эң биринчиден коомчулукту маалымдоо. Аба сапатынын индекси калкка өз аймагындагы абанын сапаты жөнүндө маалымат берет. Адамдар бул маалыматты сырттагы иш аракеттери, мисалы физикалык активдүүлүк, үй ичиндеги желдетүү жана башка ушундай сыяктуу үчүн колдоно алат. Экинчиси бул ден соолукту коргоо. Аба сапатынын индекси абанын булганышынын жогорку деңгээлинен келип чыккан, ден соолукка мүмкүн болуучу коркунучтар жөнүндө адамдарды эскертет. Бул адамдардын ден соолугуна тез таасирин азайтуу үчүн сактык чараларын көрүүгө жардам берет. Мисалы, үйдө калуу же бет кап кийүү боюнча. Ошондой эле шаардык инфраструктураны пландаштырууга көмөк берет. Аба сапатынын индекси ошондой эле шаар жана саламаттыкты сактоо органдары үчүн абанын сапатын жакшыртуу боюнча чараларды пландаштырууда жана ишке ашырууда пайдалануу. Ал эң чоң көйгөйлөрү бар аймактарды аныктоого жана абанын булганышын азайтуу боюнча күч аракеттерди жумшоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле эл аралык салыштыруу боюнча абанын сапатынын индекси, ошондой эле абанын сапатын ар түрдүү өлкөлөр менен аймактардын ортосундагы салыштыруу үчүн колдонулат. Бул булгануу тенденцияларын жана аны азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуулугун аныктоого жардам берет.
Ошентип абанын сапатынын индекси абанын булганышынын деңгээлин баалоо жана мониторинг жүргүзүү жана калктын саламаттыгын камсыз кылуу үчүн маанилүү инструмент болуп саналат. Азыркы учурда айлана чөйрөнү булгануу деңгээлине, анын ичинде атмосфералык абага мониторинг жүргүзүүчү мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргызгидромет болуп саналат. Кыргыз Республикасында колдонулган стандарттык индекс жана атмосферанын булгануу индекси ошол шаарда же стационардык байкоо жүргүзүү посту жайгашкан аймакта абанын булгануу деңгээлин орточо суткалык, айлык жана жылдык көрсөткүчтөрдү аныктайт. Башкача айтканда, колдонулган индекстер эколог адистерге жана башка тиешелүү адистерге гана пайдалуу болуп, жалпы калкка маалымдоо инструменти катары колдонула албайт. Анткени алар адамдардын сезимтал топторун эске албайт жана көрсөткүчтөрдүн реалдуу убакытта актуалдуулугун чагылдырбайт. Ал эми абанын сапатынын индексин сезгичтиктин, илимий негиздүүлүктүн бир жана бир нече булгоочу заттардын негизинде эсептөө жөндөмүнүн жана чечмелөөнүн жеңилдигин талаптарына жооп берет. Сезимтал топторго тийгизген таасирин эске алуу менен жарандарга атмосфералык абанын абалы жөнүндө кеңири маалымат берет. Абанын сапатынын индексинин аныктамасын кабыл алгандан кийин улуттук көрсөткүчтөрдүн негизинде индексти киргизүүнүн механизмдери иштелип чыгат жана тиешелүү ченемдик укуктук актылар, программалар иштелип чыгуусу пландалууда. Азыркы силер билгендей, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шаарларында абанын сапатын баалоо IQR деген сайтынан алынган көрсөткүчтөр боюнча жүргүзүлөт. Бул сандык көрсөткүчтөр АКШ, Индия жана башка өлкөлөр үчүн ыңгайлаштырылган, бирок Кыргыз Республикасынын улуттук нормаларын жана өзгөчөлүктөрүн эске албайт. Абанын сапатына ар кандай сандык баа берилгендигинен улам, азыркы күнү Кыргыз Республикасы дайыма антирейтингдин лидерлеринде турат. Берилген маалыматтын аныктыгын жана өз убагында болуу белгилерине дал келүүсүн өзгөчө маанилүүлүгү көптөгөн өлкөлөр тарабынан ийгиликтүү колдонулуп жаткан атмосферанын булганышын жогорку деңгээлинен ыкчам жооп кайтаруу, алдын алуу жана кесепеттерин алдын алуу мүмкүнчүлүгүндө турат. Абанын булганышын деңгээлин аныктоо үчүн дүйнөлүк практикада колдонулган абанын сапатынын индекси жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга толук өлчөмдө жооп берет. Демек, аны колдонуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сунуштар болгон учурда профилдик ведомстволор жана калк тарабынан атмосфералык абаны коргоо боюнча чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Ушул мыйзамдын долбоору сиздердин карооңуздарга сунушталат. Рахмат. Рахмат. Мисер Кадыржановна. Суроолор барбы, урматтуу кесиптештер? Так, Эмил Токторович, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага Кудузбек Кошалиевич. Мына бүгүн маанилүү мыйзамды карап атабыз. Мыйзам өзгөрүшүн алып келди өкмөт. Ачел Кадыржановна, сиз баяндама бердиңиз. Эми тактоо иретинде бир-эки суроолум бар. Азыр абага ким жооп берет? Жаратылыш ресурстар экология министрлиги же МЧСпи? Кайсы мамлекеттик орган түздөн-түз жооп берет абанын көзөмөлүндө? Абанын сапаты боюнча биз көзөмөлдөйбүз, биз жооп беребиз. Бирок азыркы күнү жанагы мен айтып кеткендей мониторингти Кыргызгидромет жүргүзөт. Бизде дагы департамент экологического мониторинга бар. Алар болсо жанагы источник загрязнениялардан мониторинг жүргүзүшөт да, источниктерден. А мониторинг окружающей среды проводит Кыргызгидромет. Айырмасы ошодо да. А так контролдо биз жүргүзөбүз. Жана өзүңүз айтып кеттиңиз, бизде Кыргызстандын менде деле мындай тиркеми бар да, эл аралык тиркеми бар, американский.
Сиз айтып атасыз, буларды маалымат так эмес деп. Анан кимге ишенебиз? Азыр айттыңыз да, булардын Кыргызстандагы Бишкектеги абанын көрсөткүчү так эмес деп. Кандай азыркы себептен так күнү эмес айтып атасыз? азыркы күнү эң такталган маалыматтарды Кыргызгидромет берет. Алардын сайтында да турат. Анткени азыркы учурда көп эле общественный организациялар тарабынан датчиктер коюлуп, алар болсо метрологиядан өткөн эмес, поверкадан жүргүзгөн эмес, стандарттарга дал келбейт да азыркы күнү. Сертификаттары жок. Сиздер деле ушундай тиркеме чыгарып, мамлекет орган атынан, анан элге жайылсаңыздар, эми азыр заман башка да. Ар ким эле сайтка кирбейт, сайт иштейт, кеди иштебейт. Бул кол алдында басасың, эртең менен карайсың, бул жерде мынча экен деп, адамдар өздөрүнө ошо карата ыңгайлашып алат. Ушул киреби? Ооба, ошол Иштеп атасыздар ушунун үстүндө? ооба. Азыркы күнү азыр аныктаманы киргизип алсак, андан кийин мына азыр эле саламаттык сактоо жана МЧС тарабынан, биз тараптан уже иштер жүргүзүлө башталды. Ошол программалар, тиркемелер пайда болот. Анан биз тараптан дагы маалымат, информациялар берилип турат да. Ал тараптан иштеп жатабыз да. Биз Жогорку Кеңештен билесиз, былтыр же быйыл $50 миллион кабыл алганбыз да. Абаны оңдоо боюнча Иштер министрлик. Ошол эмне болуп атат? Азыркы күнү администрация президентте да турат. Буюрса ошол жумада силерге түшөт, Жогорку Кеңешке түшөт ратификацияга, силердин карооңуздарга. Азыр кандай иш жүрүп атат? Абанын Бишкекте айталы, шаар Бишкектин абасы боюнча эле кандай иш кылып атасыздар? Биз тараптан 23-жылы межведомственный комиссия түзүлгөн. Ал межведомственный комиссияга 11 министрлик кирген. Анын ичинде биз министрлик председательствует, сопредседателем является мэрия города Бишкек. Жаңы эле 16 февралда ушул 24-жылга план кабыл алынды өкмөттүн распоряжениясы менен. Ошол боюнча да иштейбиз. Азыр силерге белгилүү болгондой көп иштер аткарылып атат. Бул газификациясы, автобустар кирип атат, котельнийлердин баары газга жана электричествого өттү, 22 котельный. 47 конуштардын ичинен 31 уже газдаштырылды азыркы күнү. Жанагы биздин полигонубуз күйүп турган, ал өчүрүлдү. Ошондой иш аракеттер жүрүп жатат министрликтер менен биргеликте. Мындай алыптуу иш жүргөнүн көргөн жокпуз да. Мына биз айтып атабыз, жана автоунаалардын катализатор жокторду айыппул салбай деп атабыз. Шаардын ичинде мончолор кыш менен жагып атат. Калдыктарды баняга жабып атат мончолорго. Ошолор боюнча иш алып барып атасыздарбы? Азыркы күнү Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жана министрлик тарабынан план кабыл алынган 24-жылга. Биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы бар. Жана Бишкек мэриясында силер билесиңер, инспекция ачылган. Ошол экөө биргеликте иштеп атабыз. Банялар бүгүнкү күнү банялардын баары текшерилип жатат, жабылгандары жабылып жатат. Рейдтер жүрүп атат, постоянный иштер бар, жүргүзүлүп жатат. Жанагы автоунаанын дөңгөлөгүн утилизация боюнча кандай иш жүрүп атат? Утилдештирүү боюнча сиз билгендей Кумтор тарабынан азыр Токмок шаарында шиноперерабатывающий завод ачылды. Биз аяка барып көргөндө азыр иштеп атабыз. Ошол заводко бүт шаарлардан Чуйский область болобу, ошол жака алып барып переработка кылганга. Азыркы күнү 80дей перерабатывающий заводдор бар. Бизде Чуй жана Бишкек шаарында турат 80дей. Алар ошо шинопереработкой занимаются и другими отходами, жана башка калдыктарды. Ошолор өзлөрү жабып атпайбы Бишкекте?
Кандай? Өзлөрү жагып атышпайбы Бишкекте? Азыр Шаардын ичинде бар да ушу кичинекей ишканалар кабыл алып өзлөрү иштетип атат. азыркы күнү рейдтер жүрүп атат. Бишкек тарабынан инспекция, биздин кызмат тарабынан андай ишкерликтер токтолуп жабылып атат. Мораторий бар, бирок ага карабай фактылар бар болсо, ошол жеринен барып иштер жүрүп жатат. Сиз бул кызматка качан келдиңиз, Асель Кадыжановна? Августтун аягында, 24 августта. Бул министрликке бул элден жалоп кайрылып же арыз жазгандар барбы, сотко арыздангандар? Ушу абанын болгонуштан ушу орду кабыл алдым деп, мындай Андай деле ооба. Сиздерди сотко берген жарандары, абаны бузулушуна. Бизге бергенби? Жок, азыркы күнү андай жок. Бирок заявкалар түшөт, биз жеринен барып, региональный управление арыздар түшөт, ооба. Себеби аллергия азыр онкология оорулар бүт абанын кесептенип атат да. Мен бирөө акыр жооп бериш керек да. Ооба, ошондой көйгөй бар азыркы. Сиздерде эч ким сотко берилди азырча? Жок. Түшө эле кандай? Негизи мыйзамды бул колдош керек, мыйзамды колдойбуз, керек болсо бундагы сунуштарды беребиз. Азыркы эми бизге тартып керек да, эреже. Биз бир эле силердин эмес, биз да жардам берип, ошону шаардык жарандар дагы сезиш керек да. Абанын канчалык баалуулугун, ден соолукка керек деген каражаттар туура пайдаланып, мыйзамды биз так жазып берсек, анан иш алга жүрөт. Мыйзамды мен колдойм. Рахмат. Рахмат. Эмилтик Токунуч. Кийинки сөз Алчыра Бөлө сизде. Рахмат, Кундуз Кошалиевич. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Асель Кадыржановна, негизи бул өтө көйгөйлүү мыйзамды алып келип атасыздар. Негизинен атмосфералык абаны коргоо жөнүндө бул мыйзамдын өзгөрүлүшүнө эң негизги 1-2 критерийди айтсаңыз, эмне себеп болду? Сиздер тараптан. Эң биринчи себептер болуп, бул жанагы биз жаңы эле айтып кеткендей, ошол туура маалымат, элдерге туура маалымат берүү. Эң негизгиси, анан ошол маалыматка жараша биздин иш аракеттерибиз да. Рахмат. Бул жерде бул мыйзам долбоордо көбүн эсе бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидромет кызматына дагы көбүрөөк тиешеси бар экен. Бул жерде Кыргыз гидрометтин адиси Бегайым Болунбековна да? Бар да? Саламатсыздарбы? Сиз айтсаңыз, сиздердин оюңуздар кандай бул мыйзам боюнча? Саламатсыздарбы? Бегайым Алипова, Кыргыз гидромет. Биздин оюбуз бул мыйзам өтө керектүү мыйзам. Анткени себеби бул мыйзам бизге да түшкөн. Өз ой пикирибизди уже белгилегенбиз. Ошол үчүн бул жерге келип отурабыз. Негизги керек для информирования. Рахмат. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинен бар да, Гүлнара Аламановна. Да, здравствуйте. Этот проект закона нам нужен для того, чтобы информировать население. Вы представьтесь сперва. Ой, извините, пожалуйста. Сарыева Гульнара, Департамент профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора, врач по общей гигиене. Вот, нам он нужен, потому что мы должны информировать, предупреждать население о том, что о качестве воздуха, и чтобы группы риска, кто входят, чтобы они были предупреждены и знали, в какое время можно выходить, в какое время не выходить на улицу, одевать маски, как бы заранее предупреждать население. Рахмат. Ушул жерден Бегайым Болунбековна, Кыргыз гидромет, сиздер айтсаңыздар, бул жалпы сиздердин кызматыңыздарда канча киши эмгектенет? Кайталап койсузбу? Сиздердин кызматыңыздарда канча киши эмгектенет? Жалпы жамаатыңыздар. Жалпы Кыргыз гидрометте деп атасызбы? Ооба. 500, азыр так айталым, 530. 500 айланаса. Орточо айлык акы канча сиздерде? Орточо айлыгыбыз 12 миңден башталат. Сиздер мамлекеттик бюджеттен айлык аласыздарбы? Ооба, туура.
Эмне себептен сиздер эгерде мамлекеттик бюджеттен айлык алсаңыздар, мамлекеттик мекеме болуп өзгөчө кырдаалдардын алдында иштесеңиздер, анан кээ бир услугаларыңыздар, кызматыңыздар акылуу, платный и ошондой эле как хозрасчетный ишканадай иштейсиздер. Тилекке каршы мен зам директор болбогондон кийин же болбосо директор болбогондон кийин бул суроого жооп бере албайм. Бирок айта кетчүм, атайын прайс бекитилген, өкмөт тарабынан бекитилген атайын прайс бар. Ошону айтып атасыз окшойт. Туура белгилеп атасыз, урматтуу Кундуз Кошалиевич, урматтуу депутаттар, ушул жерде бир чоң көйгөй бар. Буну ачык айтышыбыз керек. Эми бул бир мамлекет болгондон кийин бир үй бүлөдөй кабыл алышыбыз керек. Бир үй бүлөдө 10 бала боло турган болсо, 10 баланын ою бир тармакта, бир багытта ишкетиш керек. Бул жерде түшүнүксүз жагдай. Мен бул службага кат жаздым. Керектүү маалыматтарды бергиле десек, бизге платный деп жооп келди. Керек болсо, администрация президентке дагы биз акчасын алып туруп жооп беребиз дейт. Буга кандай түшүнсөк болот? Ошон үчүн аппарат же бир протоколдук тапшырма беребизби, же болбосо бир ушуну мыйзам катары алып келебизби? Биз эми бир мамлекеттин атынан каржылансаңыздар, мамлекеттин эсебинен айлык алсаңыздар, анан эмне себептен калган служба, мисалы ошол эле экология кызматыбы, же болбосо Минобразованиябы сиздерге могул айдагы маалыматты бергиле десе, сиздер өзүнчө прайс лист менен беребиз десеңер туура эмес го дейм. Кандай деп ойлойсуз? Жооп берип койсом болобу? Болот. Бул распространенная практика, ар бир министрликтин өзүнүн прайсы бар, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Бул биринчи новшество эмес. Жок, мен сизге туура эле түшүндүрдүм окшойт деп ойлойм. Мен коллегаларым деле туура эле түшүндү. Эгерде бир жеке тарап болгон болсо, башка нерсе. Бул эми министрлик болгондон кийин баардыгыбыз бирбиз да, бири-бирибиз менен мындай тыгыз катнашта болуш керек да. Депутаттык запрос бердик. Сиз айтып атасыз, ошол жанагы официалдуу айтып койсоңуз, администрация президентте дагы акчасын төлөп маалыматын алдыбы сиздерден? Ооба, туура. Ошого кандай түшүнсөк болот бул нерсени? Мисалы бизге урматтуу президентибиз канчалаган инвесторлорду чакырып атат. Инвесторлор келип туруп, мисалы Баткен областыбы, же болбосо Чүй областыбы, Нарын областыбы, ошонун климатын, аба ырайын билип бергиле десе, мисалы сиздер түзмө-түз алардын аркасынан наоборот шарт түзүп беришибиз керек да. Макул, аларга частный экен, алар төлөйт экен. Хотя мисалы мамлекеттик органдар, аларда мисалы мага бир айыл өкмөт чалып атат, бизге инвестор келди, бизге тактап бергиле деп. Ошол маалыматты берейли десек, Гидромет бизге платный деп атат. А биздин айыл өкмөттүн балансында ал нерсе каралбаптыр, мыйзам бузуп туруп, мисалы бир 20 000 сом болсо дагы аларга которо албайт экенбиз деп. Ошону кандай бир жеңилирээк жол жобосун ойлонуп чечсек болсо керек ошону акыры. Сиздин өзүңүздүн маалыматыңыз барбы? Бул эмненин негизинде болот ошол прайстын негизи? Максаты жокпу сизде маалымат? Мен башкармалыктын башчысымын. Муну биз чечимге киргизели дагы. Ошонун негизги кайсы жактан болуп атат? Кайсы негизде токтомбу же бул мыйзамбы? Ошону комитеттен кошуп туруп бир ушуну дагы бир өзүнчө бир карайлан да. Ушул жерде чоң көйгөй бар экен да, эми жалпы биз мамлекет болгондон кийин бул мындай туура нукка буруп койсок жакшы болот да, биз кийлигишип жүрүп. Аппарат чечимге киргизели. Жош айтып атпаймынбы? Рахмат. Анда ушуну бир башка күнгө отдельный бир отметка кылып койсоңуздар. Кийинки суроо. Бул жерде мынау экология министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жетекчиси жокпу? Зам директору. Саламатсыздарбы, урматтуу Кундузбек Кошалиевич, урматтуу депутаттар, урматтуу Айшер Абилович. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары Султан Газиев. Сиздин өзүңүздү чакыргансызбы же директор жокпу өзү? Тизмеде мен киргизилген экенмин, ошон үчүн мен катышып отургам. Рахмат. Бул жерде мисалы сиздерге ушуга утурлай эле суроо. Буга чейин сумок боюнча чоң көйгөй болду. Быйылкы жылы Кудайга шүгүр, мисалы сумок боюнча жалып көп деле болгон жок да. Мол 23 жылдын 2 кварталында и ушул бүгүнкү күнгө чейин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы канча акт түзүп, канча ишмердүүлүк жүргүздүңүздөр сиздер? Именно ушул абанын булганышы боюнча. Урматтуу Айшер Абилович, биздин кызмат боюнча жалпы маалымат берип кетсем,
630 текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 35 миллион 35.670 сом салынып, 22 миллион 622 миң сом өндүрүлдү. Анын ичинен ушул абаны булгоо боюнча 106 иш-чаралар өткөрүлгөн. Бул рейдтик, пландуу, пландан тышкаркы текшерүүлөрдүн баарын жыйынтыгы менен. Анын жыйынтыгы менен 2 миллион 301 миң сом айып пул салынып, 2 миллион 86 миң сом өндүрүлгөн. Бул 6 айлыктын жыйынтыгы же 1 жыл? Бул 1 жылда. 1 жылда. Бүгүнкү күндө бул экология жана техникалык көзөмөл кызматында республика боюнча канча кызматкер эмгектенет? 216 кызматкер. Моп топту кошкондо. Жалпы канча маркшейдер, канча гарняк, канча дагы адистер бар? Маркшейдер боюнча бизде штат каралбай алган тилекке каршы. Анан биз бул көйгөй 2 жыл созулган. Атайын штат алып вакант место болуп турган. Биз 4 жолу конкурс өткөргөнбүз. Маркшейдерлердин айлык маяна аздыгына байланыштуу эч ким катышкан эмес конкурска. 23 жылы 4 кварталда бир атайын кызматкер алып, окутуп, бүгүнкү күнү иштетип атабыз. Сиз жана айткан былтыркы жылкы 1 жыл аралыгында текшерүүдө маркшейдер жок, гарняк жок, специалисттер жок, кандай текшердиңиздер? Негизи мыйзам талаптарына ылайык ар бир жер казынасын иштеткен ишкердик субъектилерде маркшейдердик кызмат жүргүзүлүш керек. Биринчиден алардын ошол маркшейдерский съемкаларына таянабыз. Экинчиден өткөн жылы Кыргыз алтындын маркшейдер кызматкерлерин менен иштештик. Ошолор көпчүлүк текшерүүлөрдө катышып беришти. Рахмат. Бул жерде сунуш катары Асел Кадыржановна, сиз дагы министрлик менен дагы бир сүйлөшсөңүздөр, азыр айтып атат 216 текшерүүчү орган бар деп, кызматкер бар деп. 216-нын ичинде мисалы бир маркшейдер жок. Керек болсо мисалы айлык аз деп атат, маселе көйгөй бар деп атат. Ошо көйгөйдү 2 эсеби, 3 эсеби маркшейдердин айлыгын көбөйтүп болсо да ошондой специалисттерди алышыбыз керек да. 216 сотрудникке караганда 2 маркшейдердин жумушу көбүрөөк иш аткармакта. Ошого эми сунуш катары, эгерде мыйзамды өзгөртүш керек болсо алып келиңиздер, биргеликте карайлы, биз жардам берели. Себеби биз региондорго барганда көбүнчө жолугушуучунда ушул көйгөй көбүрөөк айтылат да. Бул жерде көйгөй бар, өзүңүздүн мойнуңуздарга алып атасыздар. Ошон үчүн ушул специалисттерди дагы эми эгерде мисалы $1000, $2000 керек болсо $3000 чейин айлыгын берип, ошончолук көтөрүп болсо дагы отдельный бир подход кылып туруп, ушул көйгөйдү чечишибиз керек да. Сиздердин дагы колуңуздарга кол, бутуңуздарга бут болот ушул специалисттер. Сиздер мисалы эми бул жерде костюм-шимди кийип кабинетте отурган менен алар тоого чыгат, талап түздө жүрөт бардыгы. Алар мисалы сиздердин колуңуздар, көзүңүздөр болуп, ал өзүн актай турган адис да, кандай болбосун. Өзүн 100 эселеп актай турган адис. Ошону дагы бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, ал эми бул мыйзам долбоор боюнча керектүү мыйзам, мен колдойм. Рахмат. Рахмат, сунушуңузду эске алабыз. Рахмат. Рахмат. Кошалев Абдуллаевич, кийинки сөз Максат Кантович сизде. Рахмат, Кандыш Кошалевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Мен эми баягы тактоо иретинде эле негизинен бул мыйзам жогоруда коллегаларыма кошулам. Керектүү мыйзам, жакшы мыйзам, эми баягы иштете билиш керек го дейм да. Бирок эми мен ушуга эле улай баягы өткөндөгү комитеттердин биринде да өзүңүз келгенсиз. Ушул долбоор менен келгенсиздер, $50 миллион кредит гранты менен, калп айтпасам. Ошол боюнча ушулга ылайык дал келишип атат деп ойлойм. Ошонун алкагында эмне иштер жүрдү? Биринчиден, экинчиден ошол эле мезгилде мына Кыргыз Гидрометтин дагы өкүлү бар экен. Негизинен ошондо мен токтолгон маселелер боюнча эмне иш аткардыңыздар? Азыр күнү бул долбоор азыр мыйзамдын долбоору ратификацияга кирет, буюрса ушул жумаларда келип калат силерге. Азыркы күнү администрация президентте да каралып турат, кол коюлса эле силерге жөнөтүлөт. Долбоор боюнча эч кандай азыр иш алып барылган жок. Азыр буюрса силер колдоп берсеңер, иш жүргүзүлө баштайт. Азыр ОРП эле түзүлгөн, 4 киши алынган. Ошол кредит боюнча айтып атасыз, Ооба, льготное кредитование, грант жок.
льготный Бирок ошондо кредит. сүйлөштүк элек. Мисал катары Ооба. айттым эле мен ошол, например, Чолпон ата менен Бишкек шаар. жок, Тамчы аэропортундагы турган жанагы гидрометке тиешелүү станцияны. Ошол сиздер көзөмөлдөйсүздөр? Мен бияка суроо берейинчи Кыргыз гидрометке. Аэропорттундагы Чолпон ата шаарында Кыргыз гидрометтин 2 булганууга байкоо посту бар жана бир лабораториясы бар. Ал Озерный обсерваторияда Чолпон атада жайгашкан, ал эми Тамчыда тилекке каршы андай станция жок. станция жок, бирок аэропорттуку бар да. Аэропорттун өзүнүкү болуп калат. Эми мен бул суроону берген себеби ошол сиздер Чолпон атадагы станция кайсы жылы курулган? Негизи бардык станциялар эскилиги жеткен, анткени себеби алар 68-жылдан баштап этап менен коюлган. Мен мынакей көрдүңүзбү, 68-жылы курулган нерсени бүгүнкү күндө жана сиздер алып келип аткан долбоорго ошондой сыяктуу проектлерди киргизип, анан ошонун суммасы мынча болот экен, Чолпон атага болобу, Ошко болобу, же дагы бир кайсы шаарга болобу ушундайлар курулат деген проектин алып келсеңиздерби деген сиздерге үмүтүм, сунушум. Анан мен муну айткан бирден бир себебим ушул мына жакында эле дагы бизде чоң шамал, катуу шамал болду. Ошондо да көптөгөн үйлөрдү учуруп кетти. Ошондой учурларда бул жанагы биздеги камсыздандырууда ар кандай пикир келишпестиктер жаралат. Себеби Чолпон атадагы турган подстанцияңар, силердин станция, далдоодо тургандыгы үчүн, а Тамчынын аэропортундагы ачык жерде турган үчүн бул экөө эки башка көрсөткүчтү көрсөтөт. Ошон үчүн сиздерге мен жанагы проектиге сунуштап аткандын бирден бир себеби ушунда. Мен бул боюнча ушул, Кудусович, рахмат, мыйзамды колдойбуз. Рахмат. Сейт Алжбек, сөз сизде. Рахмат, Кунас Кушалевич, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Менде Асель Кадыржановна бир суроо бар да, могу канча санаторий менен иштейсиз? Канча санаторий менен иштейсиз? Иштейсиңер негизи? Биз санаторийлер менен иштебейбиз, булар менен Минздрав иштейт. Биз болсо көзөмөл жүргүзөбүз, жанагы саркынды сууларды тазалоочу жайлары барбы, жокпу, ошондой эффективдүү иштеп атабы, экологиялык нормаларды, талаптарды аткарып жатышабы, ошондой. Ошо канча санаторийди текшердиңиз? Эмне, кандай кылып көзөмөлдөдүңүз? Сеттин жооп берип койгула. Урматтуу Сейитбек Алмазбекович, экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары Султангазиев, уруксат берсеңиз сурооңузга жооп берип койсом, биз тараптан ошол Ысык көлдүн аймагындагы курорттук рекреациялык зоналарды инвентаризация кылып чыкканбыз. Жыйынтыгында 1127 объект аныкталган, анын 126сы ошол саркынды тазалоочу жайлары бар, 160 орундуу месталары жанагы жанындагы ошол саркынды сууларды тазалоочу объекти бар объектилерге туташтырылган. Жыйынтыгында 841 объектинин саркынды суулары жок, бул септик менен иштеп аткан аныкталган. Аларга быйыл указ бар атайын президентибиздин. Ал указдын аткарылышы боюнча азыр жумушчу топ түзүлүп иштеп атат. Ысык көл боюнча айтып атасыңар да. Бияктачы Чүй боюнчачы? Чүй боюнча бул ысык атаны биз текшерип, ал жерде 2 зона отдыханы жабуу боюнча биз көрсөтмөлөр берип прокуратурага материалдар өткөрүлгөн. Могу Таждөбө айылда Кыргызстан деген санаторий бар да, мен кече барып келдим. Анын өзүм баракчамда деле айткам, Аламдин районунда да, бул жерде жумушчулардын акысы төлөнбөй атат да, 3,5 миллион сом экен да. Жөнөкөй охранниктин зарплатасы 3000 сом тегерегинде экен. Анан абалын карасаң кече ужас да. Аны мисалы өйдө жактагы отургандар балким билбейттир. Силер жеткизбесеңер, силер карабасаңар аны. Анткени аядын карызы 10 миллион сомго чейин болуп кетиптир да. Ошон үчүн эрисибиз эмес, силер ошо эске алып койсоңуз, анткени аварийный абалда да, отопление жок. Андан кийин экономдоп бекитип коет экен анычы, зданиянын өзүн, имаратын. Аны карабасаң, аны урап калат. Ошону эске алып койсоңуздар да. Жарайт, түшүндүк.
Рахмат. Рахмат. Башка суроо жокпу, урматтуу кесиптештер? Мен бир тастыктоочу маселе айтып коеюн, ушул маселе боюнча. Урматтуу кесиптештер, Асел Кадыржан мындай индексациянын негизги максатын жакшылап толук камдуураак айтсаңыз болмок. Тенин негизги максаты бизге ушул күнүгө берилип аткан гидрометтин кайсыл күнү кандай аба ырайы экени керек. Туурабы? Бизге булардын гидрометтин берген маалыматы бул уже кийинки күн берилет. Мурунку күндүн маалыматы кийинки күн берилет да, ошондой эде силерде. Бүгүнкү күндө турган датчиктериңердин немеси акыбалы. Ошондуктан ошол күнүгө чыгып аткан бүгүнкү аба ырайын күнүгө бере турган деп айтсаңыз жакшыраак болмок да. Мен ушунуска мындай көңүлүңүзгө алып коеюн. Ушуну экинчиден мына жана $50 миллион деп атпайбы? Бул $50 миллион пока бизге ратификация келген азыр. Бирок бул биринчиден кредит эмес бул. Бул пайызы жок льготный, ошондой деп айтып, толук камдуураак айтып кеттиңиз. Үчүнчүдөн биз өткөндө ошону талкуулап атканда дагы мэрия боюнча мэрияга дагы бир канча акчаны бөлөбүз дегенсиңер. Ошо мэрияда дагы контрдук бактарды эгебиз деген маалыматты айткан. Биз ошого дагы айтканбыз. Ошондо мен да өзүмдүн пикиримди айткам. Дарак экениңерди билебиз, кайсы жылдары бир 9000 чейин дарак алып анан курап калды деп айткам. Ошол боюнча да жакшылап иштегиле. Бул баягы пайызы жок деп эле анан калгандай жакта жумуш бербей. Анда суроо жок болсо, урматтуу кесиптештер, комитеттин корунтусун окуп коеюн да. Так, регламенттин 1-беренесине ылайык комитет төмөнкүдөй корутунда келди. Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Ушул корутуунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин агрардык саясат жана суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Корутуунун долбоорун добуш карайм. Урматтуу кесиптештер, добуш берип коюңуздар. Каршы? Жок. Чечим кабыл алынды. Отурсаңыз болот. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, кийинки маселени карап отсок. Экинчи маселе энергияны кайра жаралуучу булактар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Демиргечи Кыргыз Республикасынын министрлер комитети төрагасы Акылбек Усенович Жапаров, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев. Ибраев өзү жок дедиңиз, э? Нурна Усенова Назгүл Жанабековна келген экен, бирок сизге как бы замечание. Мен мага жеткен маалыматтар боюнча азыр жана Өзбекстан менен Сувардын премьер-министри келет экен, биздин Камбаратта биздин аалыкал менен таанышканы, келишет экен, ушул жака кетти, даярданганы кетти деп уктум. Бирок сизге биринчи орун басар катары сиз бул маалыматты Эрнис Мырзаевич сизге дагы маалыматты билгенден кийин кат жөнөтүп койсоңуздар болбойт беле? Комитетке катты жөнөтүп, мындай бир жүйөлүү маселе болуп атат. Жүйөлүү себептер болуп атат, келбей калышына деген каттар жөнөтүп коюш керек да, анан өзүңөр билип тияктан чечим кабыл алып. Анан калганыңар келе бергендер кандай бул? Бул эмне комитетти сыйырбаштыкпы бул? Сизге биринчи орун басар катары, мына бүгүнкү келгениңизге сизге бул бүгүнкү замечание сизге. Мындан ары мындай деген маселе көтөрүлбөш керек. Айтып деп катты жөнөтүп койсоңуздар, бул маселе көтөрүлбөйт. Анан улам эле колдоңуз сайын колдой берет экен деп өзүңөр билгениңерди кыла бербеңиздер. Мындан кийин рахмат. Сөзүңүз баштайбыз. Канча убакыт керек сизге? Давайте баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кундузбек Кошалиевич, урматтуу комитет мүчөлөрү, урматтуу катышуучулары. Сиздердин карооңуздарга бүгүн энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун жактыруу үчүн алып келип турабыз. Энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы ишкерлердин ортосундагы атаандаштыкты өнүктүрүү максатында долбоор менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 7-беренесинин 12 пунктта электроэнергиясына тарифтик саясат менен электроэнергиясынын тарифтик чектик деңгээли белгилелерин кароо сунушталат.
анткени колдонуудагы мыйзамды тарифти төмөндөтүү каралган эмес. Бул чара аукциондун механизмин киргизүүдө мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, эң жогорку баа 4,42 сом киловатт саат болот. Ал төмөндөтүүгө каршы мүмкүн. Ошондой эле инвесторлорду девальвация коргоо максатында долбоорлордо энергиянын кайра жаралуучу булактарынын субъекттери үчүн электроэнергиясына тарифтерди Кыргыз Республикасынын сомунун чет өлкөлүк валютага карата курсунун өзгөрүлүшүнө ай сайын ондоп туруу каралууда. Ай сайын индексациялуу инвестициялык макулдашууларга жана энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү мамлекеттик жеке өнөктөштүрүү жөнүндө макулдашууларга гана жыйынтылат. Мындан ар бир долбоор үчүн жекече мамиле каралат. Аталган механизм ай сайын курстук айырма боюнча инвестордук тобокелдигин толук камтылууга жана кыска мөөнөттө сомду инвестициялуу валютасына конвертациялоого мүмкүндүк берет. Берилген маалыматтарга байланыштуу ушул мыйзам күчүнө киргенден чейин энергиянын кайра жаралуучу булактары субъекттери үчүн берилген электроэнергиянын жеңилдетилген мезгил сунуш кылынат. Урматтуу төрага, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын энергетика министри сунушталган жаткан энергия кайра жаралуучу булактарын жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоорун кабыл алууңуздарга берүүңүздөрдү суранабыз. Көңүл буруңуздарга рахмат. Рахмат. Суроолор бар, урматтуу кесиптештер? Макталбек, сиздер. Сиздер. Рахмат, Кыргыз Ошолович. Назгүл Жоробековна, бул мыйзамдын өзгөрүлүшү менен сиздерге мындай кандайдыр бир жеңилдик болобу же кандай дегеним да? Ушул ишти алдыга жылдырууда бул кайра жаралуучу булактары жөнүндө деп. Биздин урматтуу президентибиз инвесторлорду тартып, биз деле энергетика министрлиги энергетика тармактарга инвесторлорду тартып генерацияны өнүктүрүү максатында биз бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө сунуш кылганбыз да, чтобы эки основной направленияларда каралганга, бул индексациялар боюнча Микрофонго сүйлөшпү, жакшы болбойт. чектик деңгээлин белгилөө кароо боюнча сунушталганбыз. Анан экинчи валюта, чет өлкөлүк валютага карата курстун өзгөртүшүнө ай сайын ондоп туралуу каралууда. Ошого биздин катышуучулардын кичине так маалыматты да берип койсо мүмкүн деп. Жок, мен бул суроону сизге бергим келип атат да. Мен бул суроону эмне үчүн берип атам, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар, мен билгенде мынакей Рахат Байкеле өзүнүн ишин аткарып салып келатат го да, мүчүлүктөр болуп атат. Бирок мен мына могу сиздердеги маалыматтардын арасынан дагы деле карап кайра көтөрөйүн, бул маселеничи көтөрсөм эле как будто мен каршы чыгып аткандай мамиле кыласыңар. Бирок мен бул мыйзамды эмне үчүн айтып атам? Мен ушуну өзгөртсөңөр эле жанагы бир жерлерди таратып берген инвесторлор эмне эртең эле сала калат бекен деген суроо да. Себеби мына канчасы алды, бүгүнкү күнгө чейин эчтеке кылбай эле. Керек болсо азыр чыгалы, бирөөсү салынып атат мынакей алган 400, 500, там 68 мисалы да, ушундай гектарлардын баарын алган бирөө жыл алык. Же сиз кепилдик бере аласызбы? Кайсынысы жылып атат, кайсынысы салынып, мына может бир нече проценти салынды деген мааниде. Кайсы фирма жакшы мындай жүрүп атат? Жок, мен Рахат Байке, сизди билебиз. Мен сизге эмем жок. Сиз жооп бергени келдиңиз да. Министр өзү келбей койду. Канча замы бар, келген жок. Анан эми сизди биздин комитетте биринчи келип атканыңызга байланыштуу мен эми раз сиз чыктыңыз, ушуну жактайм деп, жооп берем деп. Айтыңызчы, кайсынысы салынып атат? Мисалы мен өз тарабымда эле мен жакшы билген эме катары эле көл тараптан кайсынысы салып бүгүнкү күндө канча пайызы салынып бүттү? Ошол эле тетиги мынакей айтып коеюн сизге, билбесеңиз. Күн булак, Бишкек соолар. Ушу экөөнүн кайсынысы мындай бир жүрүп атабы? Же дагы деле жерди көтөрүп алып ар кимге сунуштап жүрүшөбү дагы?
400 гектарынан 1 гектарын хотя бы освоить этти мен суроом. Азыр Көл облусунун боюнча биз төмөнкү мына проекттерди караштырып атабыз. Молин Energy боюнча Көкмойнок айыл өкмөтү 400 мегаватт. Алар где-то марттын башында Жо, уже биз муну 2 жылдан бери угуп келатабыз. Мени калпайттырбайт, мына ушул жерде отургандар деле калпайттырбайт. Но кайсыл бүгүн мына азыр десеңиз азыр чыгалы. Жылбайлы да, ачык эле мойнуңузга алалы да. Бирок силер президентти да алдап атпайсыңарбы? Президент силерге ишенип мынакей силердин атыңардан, силердин жалган берген маалыматыңардын негизинде Садыр Нуркожоевич элге айтып атат, барган жерин айтып атат, мынакей күн кайра жаралуучу булактар мына мондай салынып атат деп атат. Но по факту салынбай эле да. Анан сиз жооп берем деп келдиңиз, жооп жок да, туурабы? Сиз билбейсиз да кайсынысы салынып атканын. биз билебиз, бир жерлер маселе боюнча алар чечилген. Азыркы учурда PPA контракттар баары тех условиялар берилген. Андан буйрулса жаз келген учурда уже алар уже закладка капсула кылып, оборудованияны мобилизация кылып баштайт. Капсуланы качан салганын айтып берейинби эми? Акылбек Үсөнбекович ага чейин губернаторда барып салып кеткен, уже салынып атып капсула деле калбай калды. Ошойт. Мурзашевич, мен бул боюнча суроом жок. Менин оюмча, может, тиешелүү жетекчилер дагы келип жооп береби деген өзүмдүн сунушум. Негизинен. Эми бирок билбейм кандай дейбиз эми. Отуруп эле баарын эле алдай бергенибиз деле болбойт го дейм да. Сиз Рахат байке кошумча кылайын деп атасыз? Может, маселеңизди айтып Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Мен кошумча иретинде Мен сизге сөз берген жок. кечир. сунушум, может, Рахат байкелер как подрядчик катары, может, Сиз бүттү сөзүңүздү? Рахмат. Мен бир маселе айтып коеюн сизге. Назгүл Жарабековна. Мен кийинки күндөрү ушу силердин ушул комитетке даярданып келгениңерден, жүргүзүп аткан иштериңерден мындай бир жыйынтык чыгарам да. Силердин министрден башка кишиге бул маалыматтардын баары кереги жокпу? Ушул киши болсо баазы маалымат берет эле. Мындай болуп атат деп айтат эле. Силер мындай даярданбай эле кире бересиңерби деген дагы бир жошуңа жетип атам да мен. Сиздер эмес, башка министрдин орун басары дагы, жетекчиңер дагы көп нерсеге убагында жооп бере албай калат да, ушинтипчи. Ошого даярданып келбейсиңер мында. Келатканда мына азыр тем более Карьярды жаралуучу булак энергия булактары боюнча сурайт. Обязательно бул маселе көтөрүлүп келген. Мына азыр Максат Канатбекович мына 2 жылдан бери ушул ВИА башталгандан бери ушул маселе көтөрүп келет. Ага биз өзү дагы көчмө жыйын барып өткөрүп келгенбиз. Ал жакта көрүп келгенбиз. Муну сурайт, сөзсүздө эмне даярданбайсыңарбы? Ошон үчүн айтып атам да, силердин мындай кабинетте отуруп эле, анан барса барып коебуз деген кошмо менен болуп атат да силердинчи. Анан азыр бул жерде мына чыккан кесиптер боюнча дагы Рахат Молдоевич да сөз сурап аткан экен, Ирсалиев. Азыр бир-эки маалымат, кыскараак маалымат менен сөз сизде. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, негизи бүгүнкү сунушталып аткан ушул мыйзамга өзгөртүү толуктоолор биз ушу тажрыйбалуу ГЭС куруучулар катары айтар элем, керек. А вот кандай деңгээлде, кандай ыкма менен аны колдоп бересиздер, аны сиздер чечесиздер, депутаттар. Буга чейин бул эле мыйзамдын кирилиши менен эмес, башкача дагы жагдайлар болсо керек, аны мен билбейт экенмин. Бирок бүгүнкү сунушталып аткан мыйзамды колдош керек. Бир-эки эле жерине мен кошумчам бар. Аны мен сиздерге, урматтуу депутаттар, өзүбүздүн ишкананын атынан сиздерге сунуштап берет элем. Анын кийинки отурумда же болбосо пленардык биринчи окууда каралып аткан учурда дагы өзүңүздөр сунуштап киргизип бересиңер го деп бир ишенемин. Эгерде кыска сүйлөсөк. Рахмат. Мындай да, биздики урматтуу кесиптештер, бир жагы бул маселе мына жанагы Максат Канатбекович айтып кеткендей, кээ бир инвесторлор жерди алат да анан ар кайчыкты издеп жүрбөйбү инвесторлордучу бул депчи, бул эме бир четин карап көрсөң жат көрүнүш, экинчи четин карап көрсөң бизге генерация бар сөз керектигин муну мына биздин буга чейинки кылып аткан импорт кылып атканыбыз айтып атпайбы?
Кыргызстанга дагы 3 миллиард 200 миллион киловатт саат электр энергиясы жетишсиз экенин билип атабыз. Бирок ошол эле мезгилде ошол келген инвесторлорду дагы жерди алып атканда мына канча убакыттан баштайсыңар деп мындай бир диккат көзөмөлгө алсаңыздар. Бул мыйзам керектиги мен де элдин коомчулуктун баары эле билип турат, керек экенин. Себеби башка жактан импорт кылгандан көрө өзүбүздүн чакан кестерден сатып алганыбыз, электр энергияны сатып алганыбыз бул өтө эле жакшы нерсе. Сондуктан урматтуу кесиптештер, эгер башка суроо жооп сизде бар, кечиресиз. Эмилтиктен сөз сизде. Рахмат, Кудусбек Кошалиевич. Назгүл Жорбековна, негизги мыйзам 19 беренеде болуп атат, туурабы? 19 пункт экен. Бул жерде жазып атасыздар, иштелип чыгуучу электр энергиясына тарифтер чет өлкөлүк валютаны улуттук валютага кырат алмашуу курсунун өзгөрүшүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин тарабынан аңталуучу тартипте ай сайын индексацияланууга тийиш деп. Неге мындай кадам атасыздар? Бизде улуттук банк бар. Ай сайын деп баасы өзгөрүлсө кандай болот анан? Бизде сом туруктуу. Неге бул валютага байлап атасыздар? Ким жооп берет? Гартектен департаменттин директору жооп берет. Саламатсыздар, Кудус Кошалиевич, урматтуу депутаттар. Отто энергетикалык комплекстин директору Орозалиев. Сиз айтып кеткен инвестициялык макулдаш боюнча жана жеке өнөктүш жөнүндө макулдаш алкагында бул ай сайын индексиялоо деген киргизүү, бул биз жана келишим түзгөндө ошондо биздин эле улуттук валютада же чет элдик валютада биздин националдык валюта менен фиксация курсу менен келишим түзүлөт. Андан кийин болсо алар ай сайын индексация болот. Азыркы мыйзамда бул жылдык индексациялоо тийиштүү турат, бирок биз буга барган кадамыбыздын бир эмеси бул биз бул ушул эле мыйзамга эмени киргизип атабыз, жана буга чейин айтып кеткен жана тарифтик чектик деңгээлди төмөндөтүү боюнча, төмөндөтүш мүмкүндүк боюнча. Бул эмнеге кылынып жатат? Бул төмөндөшү мисалы бизде биздин өзүбүздүн улуттук компаниялар, энергия компанияларга ордук финансы тарабынан ордук келтирбеш үчүн төлөмдөр боюнча. Мисалга айтсак, бизде мына азыркы убакта China Engineering Company Corporation деген компания менен келишим түзүлгөн, долбоор катары. Ошондо биз бул төмөндөшкө, бааны төмөндөтүүгө, сатып алуу баасын. Азырда бизде фиксацияланган 4 сом 42 тыйын баа турат кайра жарылуучу булактар үчүн. Бирок бул тарифтер ошо азайтууга жана ошо биздин улуттук компанияларга акча каражат жагынан ордук келтирбеш үчүн киргизилип жатат. Сиз айтып атасыздар, биз ошондой шагга барганда, кадам барганда, валютада договорду келишимди инвестор менен бекиткенге. Бирок биз айтып атасыз, биздин тарифти да төмөндөткөн деп сөйлөшүп атабыз деп. Анда тариф төмөндөтүп алып келесиздер бир жолу деп. Айттыңыз го, тарифти төмөндөтөбүз деп. Жок, төмөндөтүп алып келсеңиздер, биз ага дейт электе, анда төмөндөтсө анда валютага ошо кармап, валюта менен ошол курсту негиз бар деп. Негиз жок эле сиздер сөз айтып атасыз да, төмөндөтөт деп. Канча төмөндөдүк? Азыр 4 сом 42 тыйын экен. Жок, бул биз инвесторлордон электр энергияны сатып алуу үчүн биз аларды фиксированный тариф менен алабыз. Азыр 4,42 сом турабы? Ар бир эмегечи, ар бир кайра жарылуучу булактарга. Доллар өсүп кетсе. Жок, булардыкы булар инвесторлор өздөрү макул тарифтерди төмөндөтүүгө, 4 сом 42 тыйынды төмөндөтүүгө. Бул биз тарапка бизге бул плюс болуп атпайбы? Компанияларга ордук кылбай, биздин улуттук компания, энергия компанияны эске сатып алууга. Потому что булардын эмелери азыр инвесторлордун саны көбөйүп баратат, кызыктар көп. Анан ошол үчүн буларга конкуренция катары киргизгендей, биз түшүрүп беребиз, бааны биз силерге сатканда аны азыраак кылып беребиз, төмөндөтүп беребиз деген жагдайды айтып атабыз да биз. Ошо айтпаймыз. Мен аукционна дегенде айтып атам. Экинчи тарабындагы тактап берсеңиз болмок.
Биз ушу тарифти төмөндөтөбүз, мынанча алабыз деп, 4 сомбу, 100 сомгача тейин. Ошого жараша биз мынаны валютага байлайласаңыздар, анан биз да мындай кадам барат. Биз жанакы айтып атасызбы, долларга байлайбыз, валютага. Жок, келген Индексация ай сайын болот деп, ай сайын болбойт. Жок дегенде биз жок дегенде жарым жылда кылбайсыңар, 6 айда бир. Же квартал келишимде биз жана PPA контракттарда сүйлөшкөндө ушундай алар ар кандай валюта менен келишет да, бирөө юань, бирөө доллар, бирөө рубль. Ошого биздин бирок улуттук валютага Нацбанк эмеси боюнча биз эме кылабыз. Эми азыр мына Удага шүр инвестор келип атат. Чакан кез акча бөлүп атабыз. 100 миллион, 200 миллион доллардан ашып бөлүп атабыз. Аны биз Кыргызстан валюта малды куруп атпайбы? Анан эмне сырттан келгенде валютасын салган коркуп экен. Ички инвестор чыгып атат. Анан 1-2 немени кызыкчылык үчүн алып келдиңер окшойт да. 1-2 инвестор келип алды мен мынча доллар салам десе да. Бул кесте куруп атпайбы? Айтып берет, чакан кез быйыл канча кесте запуск этесиздер? Эмди жылы канча планда бар? Эмди жылы билем мен, Каракалжада бир чоң башталат. 36 миллион сомду биз бөлүп бергенбиз. Сом менен доллар менен алып атыкпы? Быйыл 25 чакан кыз киргизебиз 109 мегаватт менен. Мамлекет акчасынан турабы? Доллар менен алдык карызга. Инвестордор эмнеге анан доллар менен келип бизде курсту долларга байлап атат? Айырмасын макулана, Кокустан доллар өсүп кетсе, 100 ашып кетсе, ким анан немесин төлөйт? Сиздер төлөйсүздарбы айырмасын? Жок бербейсиздерби? Урматтуу Эмиль Токтопунович, бизде мындай да, предельный уровень тарифа мы устанавливаем, он дает возможность снижения тарифа. 4,42. Бул жерде риск тобокелчилик курсы болот да, валютанын курсунда. Валютанын курсу азыр эми Кыргызстанда стабилдүү болот, бирок аны эч ким кепилдик болбойт. Минфин сиздин оюңуз кандай? Жибек Курмекова. Биз бул мыйзамга өзүбүздүн макулдугубузду бергенбиз. Анткени ошол инвестиция келсин, бул тармакты өстүрүү деп. Жок, элге, бюджетке айырмасы ким төлөйт? Кокус доллар өсүп кетсе, инвесторго доллар менен бекип калса, ким төлөйт? Минфин төлөп береби? Бюджетке келет, орчулук. Бюджетке, ошентип айтпайсызбы анан? Эмне макулдук бериңиздер анан? Эмнеге ай сайын деп атасыздар? Анда жок дегенде квартал сөйлөшпөйсүздөрбү? Бул 6 айдан бери деп. Биз Италиядан алып атпайбыз, 100-200 миллион доллар алып салып атабыз, мамлекет салып атат. Жок бербейсиздер. Уруксат берсеңиздер. Кунус Кошалич уруксатпы? Дүйшө Улууларбек, Кыргызстан улуттук эркектер тармактары ишканасынын генералдык директорунун орун басары. Бул жердеги өзгөрүп аткан эки маселе. Биринчи, бул тариф деген сөздүн ордуна тарифтик чектик деңгээл деген сунушту киргизтабыз. Бул деген нерсе жогоруда кесиптешибиз айтып кетти. Бүгүнкү күндө белгиленген 4 сом 42 тиын деген нерсенин баягы аукцион жолу менен, сүйлөшүү жолу менен тарифтерин азайтуу. Ошол эле биздин азыр практикада бар, даже ошол 3 сом 60 тыйынга чейин баягындай сүйлөшүү жолу менен келишимдерди түзүү боюнча иш алып баратабыз. Ошондой эле жогоруда айтып кеткен бул ежемесячный индексация боюнча бүгүнкү күндө бул годовой болуп турат. Бул биз сунуштап аткан жанагыдай ай сайын индексация деген бул келип жаткан ушу инвесторлордун жанагы рискин коргоо да. Сиз жогоруда айткан разницасы боюнча бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан улуттук эркектер тармактары ишканасы биз өндүрүлгөн электр энергиясынын баардыгын биз сатып алабыз, айырмасын уже биз төлөшкө туура келип калат. Жок, силер калп айтпайсыздар. Эмне такт жазылып турат, урматтуу депутаттар. 12-чи беренесинин 11-пунктунда ылайык, эгерде ушундай айырма болсо, акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясы орто я мүнөттүү тарифте өзгөрүүгө барат деп турат. Демек, элдин боюнда коюлат деген сөз да. Кээде өтө чоң сумма болорун силер тобокелчиликке барарын билбей атасыңар да. 1-2 инвестордун немеси үчүн кызыктуу үчүн бардыгын алмашып атасыңар, элге бюджеттин боюнда илип атасыңар. Урматтуу депутат, өзүңүз жакшы билесиз, бизге тарифти мисалы Гартек коюп берет. Ал жерде бул разницасын эч кандай конечный потребительдерге бүгүнкү күндө коюп бербейбиз. Ал бир жылда азыр бекитилген тариф боюнча сатып алабыз. Абоненттерге бул кошумча айырмасы коюлуп берилбейт, индексацияны ай сайынчы. Мыйзамды сиз окусаңыз, сиз окудуңузбу? Окугам.
12 беренин 11 пунктун. Мына чыгымдардын компенсациясы акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясынын орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын киргизүүдө эске алынат дейт. Бул деген элдин боюнда жүктөлөт деген сөз. Ак керектөөчү ким? Элдер да. Жазып коюңуздар го, так жазып коюңуздар. Ошон үчүн Кудусбек Кошалиевич, буну биз жылдырып турсак, менин сунушум. Бул менимче өкмөт деле, президент деле маалымат жок бул менен. Так. Анан муну такталыш керек, кийин социалдык бул ызы чыгап келет. Айса 6 айда бир дейин десе дагы макул элек, же өзү айткандай тариф түшүп атат десе макул элек. Жөнү бул биринчи доллар менен байлабыз деп коет. Бул туура эмес. Кийин ызы чыгап келет, жогорку кеңештен өтпөйт бул. Жылдыр жооп бере аласызбы? Биз уруп атпайбыз, жетиштүү буна. 24 кесемди жыл кирет. Баарын биз доллар менен уруп атабыз. Жооп берип койсо, Токтолович. Бул жерде бизде азыркы күндө мына иштеп жаткан 10 чакан ГЭС бар, 22,8 мегаватт кубаттуулугу менен. Ошо бүгүнкү күндө биздин биз улуттук НЭС компанияга биз тарифтердин ичине, бюджеттин ичине биз эсепке электр энергия сатып алууга 900 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын каралган компаниянын өзүндө. Азыркы убакта жана акыркы тарифке деп сиз айткандай биз байлаган жокпуз ал жагын. Акыркы керектөөчүлөрдүн тариф боюнча боло элек ал орто мөөнөттүк саясатта иштетилип, жана өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин анан саналып чыгат. Канча ошол акыркы тарифке же керектөөчүлөр тарифке ушу кайра жарылуучу булактар боюнча өлчөмдүү тариф кирет деген боюнча. Ошону алып келди. Айтып атпайбы, ошону алып келди, анан карайлы анан кийин. Биринчи мыйзамды алып келип, ошо тарифти алып келди. Менин сунушум менин сунушум жылдырып туралы кийинки аккомитетке чейин ушу тийиштүү министрлик келип биз менен макулдашып бир немеге келели. Бул жогорку кеңештен өтпөй алышы мүмкүн. Маалымат бизге так берсин. Эмне бар атабыз. Рахмат. Дагы добуш койсоңуз мен суроого сизде. Асерович, сөз сизде. Рахмат, Кундуз Кошалиевич, саламатсыздарбы? Урматтуу чакырылгандар, дагы бир жолу. Бул жерде өзү бул баяндамачы, менин түшүнүгүм боюнча баяндамачы жеткиликтүү түшүндүрүп бере албай атасыз. Ошондой эле бул жердеги бул мыйзам долбоорун өтө деле мындай трагедия кылыштын кереги жок бул жерде. Азыр кесиптешим Эмил Токтокунович туура белгилеп кетти. Жанагы ар айда эмес, квартал же болбосо бир 6 айга гана кылып, эми бул азыр болгон концепциясы болуп атат. Экинчи окууда мисалы биздин толук укугубуз бар сунуш бергенге. Эгерде мисалы бул мыйзам долбоору өтө азыркы күндө актуалдуу болуп аткан болсо, экинчи окууда мисалы биз ар бирибиз сунуш бергенге, андан кийин жалпы жыйынга алып келип, жалпы коллегалар менен бирге өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул жерге утурлай эле, мисалы бул бүгүнкү күндө биз азыр импорттоп атпайбызбы сырттан? Канча мисалы жогорку тарифтен импорт алып атабыз. Анын ортосундагы керектөөчү жөнөкөй жарандарга саткан ортолуктар, ансан итак өкмөт төлөп атпайсыздарбы? Канча жылдан бери ушул система келип атат да. Бул жерде азыркы жаңы кайра жаралуучу булактардан, мисалы күн энергиясыбы же болбосо ГЭСтерденби чыккан бул көп деле объемду бербейт. Бир жылдык керектөөчүлөргө алып келгенде. Толук кандуу бул жерде мындай жеткиликтүү защита кыла албай атасыздар өзүңүздөр. Эгерде мисалы буга чейин Талай Өмкөевич келсе, мисалы ал кишиде толук кандуу түшүнүк бар болмок. Мисалы ушуга утурлай эле бул именно ушул чакан ГЭСтер боюнча бүгүн бизде го эми жанагы күндөн алуучу энергияны пока толук кандуу иштетип көрө элекпиз да биз. Бирок бүгүнкү күндө чакан ГЭС иштетип жүргөн бул Рахат байке, мисалы сиздерде деле оюңузду айтпайсызбы, кандай деп ойлойсуз? Мен жана айтып кеттим эле, сиз жок болуп калсаңыз керек. Анан мен деле сиз туура айттыңыз. Биринчи окууга киргизе бериңиздер, биз өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизебиз. Негизи бул мыйзам керектүү мыйзам. Туура айтып атасыздар, импорт кылып атабыз, уже 3,5 миллиардты алып атабыз. 8%ке өсүптүр дейт 2023 жылы потребление. Я думаю, алдыга жылы беришибиз керек го дейм. Бирок ошого мисалы менин да сунушум бул жерде эми могу керектөөчүлөр иштеп
деп ушул тармакта аралашып жүргөн жеке тараптардын деле оюн уктук. Эгерде мисалы мүмкүнчүлүк боло турган болсо концепциясын кабыл алып берип туруп, кийинки окууга министр өзү келип защита кылса, толук кандуу сунуштарды кабыл алуу менен. Рахмат. Максат мырза, сизде. Кошумча болуп коеюн. Эми негизинен Эмил Токтогонович да көтөргөн маселе туура. Бирок бизде мынакей өзүнүн ишкерлери отурат. Өзүнүн ишкерлер дагы ушуну жактап аткандан кийин менин оюмча жогоруда сиздер айткандай концепциясын мейли бүгүн колдоп берели. Бирок мен негизи каршы болчумун бүгүн азыр. Эмне үчүн дегенде сиз министрдин орун басарына холдингдин, калп айтпасам холдингдин орун басары, беркилер сиздин үчөөңөрдүн бири-бириңерге түшүндүргөн сөздөрүңөр үч башка чыгып атат да. Анан ошон үчүн бул жерде биринчиден өзүңөр, экинчиден силер элди алдап аткан президентибизге барып алдатып, элдин астына алдатып чыгарып аткан 16 кесип мынакей курулуп атат дегениңердин бирөөсүн премьер кылып берле десем премьер кылып бере алган жоксуңар. Бул силердин ошол калпыңар чыгып аткандагыларды биз баса белгилеп атабыз. Ошон үчүн эмкиге деп мен да сунуш берейин дедим эле, бирок коллегаларыбыз менен биргеликте мейли концепциясын бүгүн колдоп берели. Анан экинчисине жанагы өзгөртүүлөрдү киргизип туруп, министр өзү келип жооп бере дегендей болсо. Рахмат. Рахмат. Эмил Токтогонович, сиздер. Анда Кундузбек Кошалиевич, коллегаларым менен азыр биз акылдаштык, сиздердин айткан сөздөрдү эске алып, концепциясын биринчи окуудан колдоп туралы. Биринчи окуудан, экинчи окуудан баарыбыз комитет сунуш кылалы. Ошондо сунуштап, мыйзамдап келген өкмөт да бизге алып келсин. Баардык өзгөрүүлөрдү биздин уктуңуздар да эмне маселе көтөрүлгөнүн. Анан экинчи окууда бышыктайлы. Мен оюм ушанда, мен сунушумду артка алам. Рахмат. Сейит Алмазбек, сизде сөз. Рахмат төрага. Назгүл Жорубековна, мындай болуп калбайбы? Убагында мына Рахат байке ГЭС курган, андан кийин ызылдап өкмөттүн артынан жалдарап чуркап жүргөндө акчасын төлөбөй коюшкан. Туурабы? Ошондой болгон да. Жок, ошон үчүн мен сизди угуп туруп ошону айтып атам. Ошон үчүн Рахат байкени ошон үчүн угуп туруп эметип атабыз биз. Ошондой болуп калбасын да. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Эми Кундузбек Кошалиевич, кийинкиде министр өзү келсин. Эми сиз чачыңызды сыйлап атабыз, кыз экен деп анан болбосо азыр биз укпайт элексиң докладыңызды. Кийинкиде министр өзү келсин. Янис Мырзаевич, жаздыңызбы? Рахмат жөн. Урматтуу кесиптештер, анда суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуп койсом, регламенттин 50-беренесине ылайык комитет төмөнкүдө коруктоо келди. Энергиянын кайра жаралыш булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында кароодо баяндамачы болуп, Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев аныкталсын. Корутундун долбоорун добуш коюм, урматтуу кесиптештер, добуш берип койсоңуздар. Каршы жок. Чечим кабыл алынды. Отурасыңыз, сиздин кийинки маселеге да дагы. Урматтуу кесиптештер, анда 3-чү маселени карап өтөбүз. Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарышы тууралуу комитеттин 2023 7 февралындагы чечиминин аткарышы жөнүндө демилгечи комитет баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев, ал жоктугуна байланыштуу биринчи орун басары Назгүл Жорабековна сөз сизде. Биздин мурунку чечимдер боюнча баягы. Сунуш бериңиз анда. Сунуш бериңиз. Жок, калган сунуш берип койсоңуз анда. Кундуз Кошалиевич, мен жогорудагы күн тартибиндеги маселе боюнча, бул деле жанагы чакан кестер боюнча, азыр жанагы азыркы көтөрүлгөн маселелерди кайталоо иретинде болот. Мен сунушум муну дагы азыр ушул маалыматтын укту кылып кабыл алып, корутунду окусаңыз, келерки
комитетке министрдің өзінің докладына дағы ушуну кошуп койсок деген сунушум сиздерге. Урматтуу кесиптешим, Максат Канычбек сиздин сунушун доош кылып коеюнбу? Доош коеюн, кана? Анда чечимди доош кылам, доош берсеңиздер, урматтуу кесиптештер. Кабыл алынды. Назгүл Жарабекова, отуруп берсеңиз болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жооптоо бүттү. Муну чечим кабыл алдык. Чечим долбоорун доош коюп коюн анда. Чечим долбооруна доош берип коюңуздар. Урматтуу кесиптештер. Ким макул? Каршы жок. Долбоор, чечим долбоору кабыл алынды. 4-нчү маселе. Төртүнчү маселе Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын тоо кен энергетика жана өнөр жай тармагында аткарган иштери боюнча маалыматтуу угуу. Демилгечи комитет, баяндамачы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдрахматов. Барбы? Ордуна Бактыбек Сабырбекович. Бактыбек Сабырбекович барбы? Söz sizde. Ну, просто те работы, которые... Да? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен атым жөнүм Торбоевич Сарбек. Siz biraz konuşsanız. Siz birinci özünüzde жақtan tanıştırıp koymuşsunuz. Улуттук Илимдер Академиясынын машина таануу, автоматика жана геомеханика институтунун директору дейт, туурабы? Директор биякта отурат. Анда ошол киши болосуз. А сиз ким болосуз анда? Илимий инженер Жок, биякта Борбор. биз бул кишини укшуңуз керек экен. Сиз коюп Мейли. анда. Пользование, энергетика и промышленность. У нас 3 сектора, которые занимаются по каждому направлению. Вы хотели бы объяснить, какие работы выполняют? Вот по тем работам, которые выполняются, как сейчас рассматривается. Директор подобный? Академик есть, но этот есть президент Академии наук. Абдрахматов, он не смог свой найти. Зачем так? Мы как раз по этим вопросам, когда по недропользованию... работу именно вы делаете? Мы хотим его послушать. Уважаемые депутаты, можно 2 слова? Сейчас, подождите. Спасибо, хорошо. Урматтуу кесиптештер, жанагы 4-нчү маселе боюнча сунуш бериңиз. Рахмат, Кулгошович. Бул боюнча өткөн комитетте дагы сунушту кабыл алып колдоп бердиле депутаттардын баары. Ушул Улуттук Илимдер Академиясынын ишмердүүлүгү деги эле ушул баягы өзүнүн түзүлгөнүнө канча жыл болгон?
Ошол түзүлгөндөн баштап бул Кыргызстанда өзүнүн кылган иштери боюнча маалыматын уга алды экенбиз. Бирок бүгүнкү күндө азыр президент өзү келбестен ар тармактын жетекчилерин 3 адамды жиберип коюптур. Мен ошон үчүн сунушум Кундуз Кошалевич эмки комитетке муну жылдырышыбыз керек. Президенти өзү келип, ошо биз эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанга эмне иш кылгандыгы боюнча маалыматын өз сөзү менен угууну сунуштайм. Ошон үчүн бүгүнкүдөн алып кийинкиге жылдырып берсеңиз. Рахмат, Максат Кандыбекович. Анда сунушту, Максат Кандыбекович сунуштун добушка коем, урматтуу кесиптештер. Ким макул? Рахмат, сунуш бир добуштан кабыл алынды. Анда кийинки комитетке жылдыруу боюнча суралгыларды. 5-нчи маселе, урматтуу кесиптештер, ар кандай маселелер? Аны бүгүнкү жыйынга келгениңиздерге чоң рахмат. Кийинки комитетке чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат.